Номер 2 форма менен добуш берүүнү каалаган шайлоочулардын саны 1,5 миллионго чукул. Бул көрсөткүч учурда коомчулукту тынчсыздандырууда. Тажылуу вирустун алдын алууга каршы иштер чабал жүрүп жатат. Премьер өкмөттүн облустардагы өкүлдөрүнүн аракетин сындады. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл түшүм арбын. Өлкөдө оруп жыйуу өнөктүгү 90%га жыйынтыкталды. Ушул жана башка кабарлар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бишкекте каракчылыкка шектелип, Талас облусунун тургуну кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ушул жылдын 30 январь күнү болжол менен саат 21:00 чамасында белгисиз эки адам Бишкек шаарынын Байтик Баатыр жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинен жеке ишкерге кол салышкан. Жабырлануучуну белгисиз үлгүдөгү тапанча менен коркутуп, ага күч колдонуп, унаага салып, эски аэропортко алып барышкан. Бир күн кечке кармап тапанча менен коркутушуп $500 жана 12 000 сом акчасын алышкан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Ушул жылдын февраль айында прокуратура мындан ары иликтөөнү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүп берген. Аталган факты тыкыр иликтөөгө алынып, натыйжада шектүү катары Бишкек шаарынан Талас облусунун жашоочусу кармалган. Криминалдык милициянын маалыматы боюнча, ал уюшкан кылмыштуу топтордун биринин мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин атайын каттоосунда турат. Учурда териштирүү жүрүүдө. Башкы прокуратура алдыдагы парламенттик шайлоого аттанган саясий партиялар талапкерлердин тизмесин жарыялангандан тартып, мыйзамдын сакталышы боюнча талдоо жүргүздү. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, парламенттик шайлоодо 140 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер, мамлекеттик ишканалардын жетекчилери талапкер катары катталганы аныкталды. Бул тизмеде жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да бар. Башкы көзөмөл органы талапкер катары аттанган кызматкерлер кызматтарын аткарууну убактылуу токтотконун кошумчалады. Талdoого ылайык, талапкерлердин 85-и парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары. Борбордук шайлоо комиссиясы интернетте бюллетенге жазылган сыянын өчүп калганы жөнүндө тараган видео боюнча маалымат таратты. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо участкаларында сканерге ылайыктуу капиллярдык калем колдонуларын айтып, анын бюллетенге жазылган сыясын өчүрүүгө мүмкүн эмес экенин билдирди. Шайлоочунун бюллетендеги койгон белгисин өчүрүш үчүн отту колдонуу мүмкүн эмес, анткени шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү саясий партиялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлөт. Добуш берүү учурунда жана добуштарды эсептөө учурунда саясий партиялардын байкоочулары жана коммерциялык эмес уюмдардан дайындалган коомдук байкоочулар катышат, деди Бекматов. Социалдык түйүндөрдө кагазга калем сап менен жазып, аны от менен кайра өчүрүп койгон видео тарап жатат. Анда сүйлөп жаткан киши шайлоо күнү бюллетенге коюлган белгилер өчүп каларын айтып, ар бир жаранды өзүнүн калемин ала барууга чакырган. Номер 2 форма боюнча парламенттик шайлоодо добуш берүүнү пландап жаткан шайлоочулардын саны 445 000ден ашты. Коомчулук бул документ добуш сатып алуу куралы болуп калабы же шайлоонун мыйзамдуулугуна таасирин тийгизбейби деп тынчсызданууда. Биздин кабарчылар бул суроого жооп издеп көрүштү. Шайлоо дарегин өзгөртүү боюнча 481 950 арыз келип түшкөн. Бул тууралуу күн мурун БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында мындай билдирүүлөр 2015 жылдагы парламенттик, 2017 жылдагы президенттик шайлоодо дагы көп болгон. Төрайым номер 2 форма шайлоочулар үчүн ыңгайлуу деп эсептейт. Анткени аталган документ жарандардын катталган жеринен эмес, учурда жашаган аймагынан туруп добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эгерде шайлоочулар ушу добуш берүү күнүндө башка жерде жана каттоо белгисиге ылайык эмес жерде болсо, анда ошол ылайык болгон шайлоо участкага жазылып, ошол шайлоочулардын тизмесине киргизилип, ыңгайлуу болгон жерде добуш берүүгө укуктуу. Азыр коомчулукта номер 2 форма добуш сатып алууга шарт түзгөн документ катары сыпатталып, шайлоонун мыйзамдуулугуна шек жаратпайбы деп кызыккандар арбыды. Парламенттин экс депутаты Каныбек Осмоналиевдин айтымында номер 2 форма
добуштары алдын ала сатылып алынган адамдарды көзөмөлдөө механизми болуп калды. Шайлоо күнү бул документ менен каттоодон өткөн жарандардын кимге добуш бергени да көзөмөлдөнөт. Мындай көрүнүштү Кыргызстандын тарыхындагы коррупциялашкан саясий күчтөр тарабынан добуштарды эң масштабтуу түрдө сатып алганы катары бааласа болот, деди Осмон Алиев. Демек, президентке дагы борбордук шайлоо комиссиясына да баш ийбеген шайлоого катышкан күчтөрдүн жасап аткан аракети болуп атыптыр да бул. А буну эч убакта жөнөкөй эл, карапайым эл 4-октябрда официалдуу түрдө, расмий түрдө кабыл албай койсо эмне болот? Ошол эле форма 2 менен шайлоо участкалары толуп калганы аз келгенсип, эми азыр аны соодага айландырып ийген жагы мени абдан көп бушайман чектирип атат. Соодага айландырып кандай? Ошо форма 2ге берсең, мен сага мынанча акча беребиз деп көрүп атпайбыз. Мына биздин үйдө деле ошондой нерселер болуп жатыптыр. Демек бул жагынан абдан чоң аянычтуу бүтүп калышы мүмкүн. Башка эксперттер дагы номер 2 формасын массалык түрдө колдонуу шайлоонун жыйынтыгына олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн деп эсептешет. Натыйжада 4-октябрдан кийин мындай шайлоонун легитимдүүлүгү жөнүндө суроолор жаралбай койбойт. Шайлоонун жыйынтыгы таанылбай чыр чыга турган болсо, анда ага номер 2 форма негизги себептердин бири болуп берет. Бул боюнча президент Сооронбай Жээнбековдун да аты аталат. Анткени саясий чыр-чатактарда президенттин дарегине дайыма сөз айтылып келет. Президент борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү органдарга тапшырма берген жок деген сын айтылары турган иш. Жээнбеков шайлоонун таза өтөөрүн айтып келген, бирок иш жүзүндө чара көрбөгөндөй сезилип жатат. БШКнын маалыматы боюнча шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча иш-чаралар аяктап, аларга 3.523.532 шайлоочу киргизилген. Эксперттер бул жылы шайлоочулардын тизмесине 700.000 жаңы шайлоочу кошулду деп эсептешет. Жарандардын саясатка кызыгуусу артып бараткандыгын эске алганда, номер 2 форманы толтурган адамдардын көпчүлүгү шайлоого барууну каалаган катардагы ак ниет жарандар болушу мүмкүн деп болгондор да жок эмес. Форма 2-ни жоюш керек деп ойлойм мен. Керек болсо бул шайлоолорго деле форма 2 кереги жок. Себептен де биз электрондук шайлоого өткөнбүз. Ал шайлоо боюнча биз эч убакта бир адам 2 жолу шайлай албайт. Ошондуктан Кыргызстандын кайсы точкасында болсо да ким кааласа ошол адам шайлай алат дегенге алып барыш керек болчу да. Мен билбейм эмне үчүн борбордук шайлоо комиссиясы буну жасай албай атат. Мисалы үчүн батыш өлкөлөрүндө жанагындай 3 күндөп шайлоо өткөрүп атышат. 5-чи, 6-чы, 7-чи күндөп 8-тен кийин урна ошол эле жерде калып атат. Эч ким тийбейт, эч ким эметпейт. Мына биз ошондой маданиятка жетип, ошондой шайлоолорду өткөргөнгө жетишибиз керек. Башкы көзөмөл органынын маалыматында шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча учурда 40 кылмыш иши тергелүүдө. Жалпы шайлоо мыйзамдарын бузууга байланыштуу 82 кылмыш иши жана 46 жорук боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Алардын арасында шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу, шайлоо өнөктүгүн каржылоонун тартибин бузуу жана шайлоо документтерин бурмалоо боюнча иштер дагы бар. Чынара Нурсейитова, Ида Матбекова, Гүлчара Казымкулов, Нью ТВ. Азыр шайлоого аттанып жаткан Мекенчил партиясынын жарнамалык негиздеги сюжеттин назарыңыздарга сунуштайбыз. Материалдын маани мазмунуна Нью ТВ телеканалы жоопкерчилик албайт. Мекенчил партиясынын лидери Аксы районунун Кербен шаарындагы жашоочулар менен жолугушту. Анда партиянын алдыдагы максаттары жана программалары тууралуу маалымат берилди. Эң эле негизги маселе шайлоону таза өткөрүүгө чакырыктар жасалды. Добуш сатып алууну көздөп жаткан партияларга алдан боо зарылдыгы айтылды. Кербен эли бир добуштан Мекенчил партиясын колдошот. Мекенчил партиясынын лидери Кербен шаарындагы жашоочулар менен жолугушту. Партиянын алдыңкы максаттары жана программалары тууралуу маалымат берилди. Эң эле негизги маселе болуп турган шайлоону таза өткөрүүгө чакырыктар жасалды. Добуш сатып алууну көздөп жаткан партияларга алдан боо зарылдыгы айтылды. Паспортуңду бере кал, номерин жаза калайын. Паспортуңду бере кал, мына 1000 сомду кармап тур деп жүргөнүн бардыгы мошенниктер. Эмне үчүн? Себеби дегенде алар туугандар мына караваннан, Аксыдан 100 адамдын тизмесин түздүм деп барат, тизмени түзөт, бул жерде жаткан коррупционерге барып, 100 адамга ылайык акчаны алып келет, анын 2000-3000 сизге берет, 500 сомун же 1000 сомун чөтөгүнө салат. Обычный мошенник.
Обычный мошенник. Ага biz işeni oturarız. Pasportunuzu verin. Onun betini aytkıla. Açık aytkıla. Kim tüzme tüzüp atsa, kim akça taratıp atsa, sen mошенникsin de betini aytkıla. Sen aldamcısın degile. Sayla takma sazla düşmüş, onu bitti topta küpmüş. Bizim Mekençi Siyasi Partiyası hiç kanday doğuşlarda mamleketin eşlerini satıp almayın. Kuda kalasa biz algan doğuşumuzun bardığın sizlerge okşoğun eldin, jurttun, mamlekettin keleceğini oylayan adamlar menen gana doğuş alabız. Sizlerge rahmatımızı bildireriz. Razı olalım. Bizi kabıllanlar ülkesi Kırgızstan dep gelecektin seni menen. Doğuşun ardı ötü, asbiyette, kadırlap, sıylap, sonun kılı verdi beni, varıp durup. Mağa bul plasetka salıp verdi, meçit sal. Men meçit salıp verip, plasetka salıp verip, doğuş alam diye turgan bolsun, turgandar, oşonu millet kıla turgan bolsun, mına men kılsam bola dedim. Ömür boyu kılıp gelesiz. Ömür boyu kança meçit saldım, kança yol saldım, kança başka kıldım, kança köprü saldım, büröğünü millet kılmayın. Menin köprü salıp, yol salıp, meçit salıp, plaşatka salganım için doğuş vermekle, menin mamlekette hizmet kılıp verir, mamleketimizni, kovumuzdu özgürtür, Kuday buyurup, Taşiyev'tin partiyası, Mekençil partiyası, parlamentke köpçülük doğuş bilen barıp kıla turgan bolsa, kovumuz özgürtür dep, uşanlık tilek kılıp doğuş verimizde turgan. Mekençiller atlandılar, mekenleşte taktılar. Doğuşun ardı, ötü, asbiyette, kadırlap, sıylap, sonun kılı verdi benim, varıp durup. Mağa bul plasetka salıp verdi, meçit sal. Men meçit salıp verip, plasetka salıp verip, doğuş alam diye turgan bolsun, turgandar, oşonu millet kıla turgan bolsun, mına men kılsam bola dedim. Ömür boyu kılıp gelesiz. Ömür boyu kança meçit saldım, kança yol saldım, kança başka kıldım, kança köprü saldım, büröğünü millet kılmayın. Menin köprü salıp, yol salıp, meçit salıp, plaşatka salganım için doğuş vermekle, menin mamlekette hizmet kılıp verir, mamleketimizni, kovumuzdu özgürtür, Kuday buyurup, Taşiyev'tin partiyası, Mekençil partiyası, parlamentke köpçülük doğuş bilen barıp kıla turgan bolsa, kovumuz özgürtür dep, uşanlık tilek kılıp doğuş verimizde turgan. Mekenleşte taktılar. Есенов ойнап қойып, жоғары кеңеске өтіп кеткеле, ушул жалпы ел силерди колдойт. Колдойт, баягы сөз. Амин. Амин область. Handa eller mekençil, tanı bilgen tamırlı mekençil, kurnamızdan akıllı mekençil, salmadı da sabırlı mekençil, harcısı bek kadırlı mekençil, handa eller mekençil. Çürüğünden çalını var mekençil, cutta koşur salını var mekençil, kazık kılar karusu var mekençil, Atacurt'ta arzusu var mekençil. Mekençiller atlandılar, mekenleşte taktırılar. Kerben eli bir doğuştan Mekençil partiyasını koldaşat. Parlamentke köpçülük mandat menen barışına tilekteştigin bildirişti. Mekençil partiyasına doğuş ber. Mekençil bol. Өткөн суткада Кыргызстанда тажылуу вирустан 142 бейтап айыкса, орunu жуктуруп алган 175 жаңы учур катталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Ушуну менен өлкөдө тажылуу вирус жуктургандардын саны 45.932ге жетсе, анын ичинен 42.147си орunu жеңген. Тилекке каршы тажылуу вирус 1063 адамдын өмүрүн алган. Азыркы учурда 643 адам стационарларда дарыланып жатканы айтылды. Ал эми 1641 киши медициналык жардамды үйлөрүнөн алууда.
Өкмөт башчы Кубатбек Боронов эпидемиологиялык кырдаалдын кайрадан курчушуна жол бербөөгө чакырды. Ал республикалык штабтын жыйынында өкмөттүн облустардагы өкүлдөрүнүн таажылуу вирустун алдын алууга каршы иши чабал жүрүп жатканын сындады. Анын айтымында Баткен Ош облустарындагы жана Бишкек шаарында вирус көп катталып жатат. Социалдык түйүндөрдө саясий партиялардын эл менен жолугушуулары боюнча сүрөт жана видеолор көп чыгууда. Анда бет кап тагынуу режими жана социалдык аралык сакталган жок. Аштарды өткөрүүгө тыюу салынганына карабай, кафе, ресторандарда массалык иш-чаралар өтүүдө. Бул боюнча жергиликтүү бийлик жана ички иштер министрлиги чара көрбөй жатат. Рейдтер жетиштүү деңгээлде жүргүзүлгөн жок. Массалык түрдө эл чогулган жер орнун очогу болууда, деди Кубатбек Боронов. Штабтын жыйынында зарыл болгон учурда стационарлар, мобилдик топтор кайрадан иштегенге даяр болушу керектиги айтылды. Бишкектин 1-май районунун хакимияты райондук милиция жана санитардык эпидемиологиялык борбордун кызматкерлери менен биргеликте Глобус жана Фрунзе соода түйүндөрүнүн санитардык абалын текшерди. Текшерүүнүн жыйынтыгында аталган соода борборлорго кире бериште фильтр, дезинфекциялык килемчилер коюлбагандыгы, кардарлардын дене табы текшерилбей, антисептик себилбей, бет капсыз жүрүшкөндүгү аныкталды. Буга байланыштуу супермаркеттердин администрацияларына бузуулар жөнүндө кодексинин 293 беренеси боюнча протокол түзүлүп, 2 категориядагы айыппул салынды. Мэрия санитардык рейдтер күн сайын өткөрүлүп жатканын кабарлайт. Бишкек мэриясы ишкерлерден шаардыктардын коопсуздугу үчүн соода жайларын коргонуу каражаттары менен камсыз кылууларын өтүнөт. Кыргызстанда оруп жеүү иштери дээрлик 90%га жыйынтыкталып калды. Айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министрлиги билдиргендей, быйыл түшүм былтыркы жылга салыштырмалуу арбын болду. Орточо эсеп менен буудайдын түшүмдүүлүгү ар бир гектарына 27,7 центнерден эсептелүүдө. Түшүм жакшы болгон аймактарда бул көрсөткүч 60-70 центнерге чейин жетет. Күзгү оруп жыйноо иштери боюнча кененирээк кийинки материалда. Айыл чарба, тамак аш, өнөр-жай жана мелиорация министрлиги билдиргендей, быйыл пандемия шартына карабастан айыл чарба тармагы жакшы көрсөткүчтөргө жетти. Алсак буудай өткөн жылга караганда 7,5 миң гектарга, ал эми арпа 11,2 миң гектарга көп себилген. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу буудайдын 2 центнерге жана арпанын 1,8 центнерге көбүрөөк түшүм алабыз дегенди билдирет. Бүгүнкү күндө оруп жыйуу иштери 90%га аяктап калды. Былтыр 601 миң тонна буудай жыйналган болсо, быйыл 680 миң тонна түшүм алуу пландалууда. Өзгөчө мына быйыл Чүй областында буудайдын түшүмдүүлүгү жогору болду. Ошондой эле Талас областында, анан былтыркы жылга салыштырганда быйыл ушу Ысык Көл областында дагы түшүм жакшы болуп атат. Анын эң негизги себеби ушу быйыл мамлекеттик тарабынан үрөөндү дотациялоо системасы кирген. Негизинен анда көмөк көрсөтүп атат. Негизи дикандар негизи эле азыр ушу сапаттуу үрөөн алып эгүүгө далалат болуп калды да. Себеби түшүнүп калды, сапаттуу үрөөн эксек жогорку түшүм алууга мүмкүн экен деп. Деген менен быйылкы жылы дан эгиндерине, картошкага жана кант кызылчасына болгон баа жогорулаган. Алсак картошка менен буудайдын баасы өткөн жылга салыштырмалуу 3 сомго, кант кызылчасы 1,5 сомго, ал эми төө бурчак 5 сомго чейин жогорулаган. Ошондой эле учурда жеке ишкерлер түшүмдүн көп болуусу министрликтин эмес, дыйкандардын жетишкендиги экендигин айтышууда. Бул жерде бул түшүм айыл чарба министрлигинен берилген түшүм эмес. Бул бир Кудайдын быйылкы жаган-чачын анан бир жылдын дагы молчулугу болду. Айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө элин ишеничине кирип кетти дегенден өтө алысмын. Мен жеке ишкерлерге айта кетейин. Айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө эч кандай колу буту жок эле бир организация экени көрүнүп турат. Баары сүйүнүп атат, түшүм жакшы болду деп. Бирок эртеңки күндө ушул продукцияны биз сыртка алып сата алабызбы деген вопрос туулуп атат. Жана ошол сырттагы товарлар бизге арзан келеби деген дагы ой тилектер. Анан ушунун баарын колдоого айыл чарба министрлиги болобу, премьер министрлик болобу, ушуну колго алып бербесе, бул дагы эле баягы картошканын сапатына кайра келишибиз мүмкүн.
Айыл чарба министрлигинен билдиргендей, быйыл Кыргызстанда оң тенденция болгон тармактардын бири айыл чарбасы. Жыл башынан бери өндүрүүнүн көлөмү 1,8%га өскөн. Өткөн жылдын ушул учуру менен салыштырганда арпанын дүң жыйымы 11%га, буудай 7%га, картошка 4,5%га, мөмө жемиштер 3,9%га жана жашылча өсүмдүктөр 2,2%га көбүрөөк жыйналган. Экономика илимдеринин кандидаты Айылчы Сарыбаев түшүм мол болгону менен Кыргызстанда агрардык саясат иштебей жатканын айтат. Айыл чарба министрлиги мындан ары дыйкандар кандай пайда көрөрүн ойлонушу керек дейт Сарыбаев. Жер реформасы болгон, агрардык реформа болгон эмес. Анан тияка бияка эгинибизди сата албайбыз, түшүмүбүздү сата албайбыз, малыбызды сата албайбыз дегендер. Бул эң негизги себеби бул бизде ирилешкен чарбалардын жоктугу. Бизде ошо агрардык сектордогу айыл чарбасындагы өндүрүлүп аткан продукцияларды өзүбүздө иштетип, өзүбүздүн ичибизде кредит берип, өзүбүздүн ичибизде ошону сатууга бирок өлкөлөр менен келишим түзүүгө фирмалардын жанагы логистикалык борборлордун аздыгы же жоктугу, ушунун баардыгы албетте кедергисин тийгизип атат. Андан сырткары быйыл жалпысынан 105 000 гектарга себилген жүгөрүдөн 1 340 000 тонна түшүм алуу күтүлүп жатат. Бул ички рынокты камсыздоого жана экспортко чыгарууга да жетет. Мындан сырткары 76,3 000 гектарга картошка айдалган. Мурда 79 000 гектарга чейин эгилчү. Бирок картошка сатылбай, дыйкандар кирешесиз калгандан бери аянты кыскартылган. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Бишкекте күзгү гүл жана бал жарманкеси өтүп жатат. Андан өсүмдүктөрдүн түрлөрүн, ошондой эле Токтогул жана Ысык көлдүн бийик тоолуу аймактарынан чогултулган балды сатып алса болот. Жарманкенин дареги жана кайсы күнгө чейин болору тууралуу кабарчыбыздын материалында. Бишкектеги жеңиш аянты 10 сентябрдан бери бал жана түркүн түстүү гүлдөрдүн борборуна айланды. Бул жерден сиз үй ичинде жана бакчада өсө турган өсүмдүктөрдү, жер семирткичтерди, өзгөчө түп идиштерди, бакча статуэткаларын жана башкаларды таба аласыз. Екатерина Самушкина бала чагынан эле үйдүн ичиндеги жана бакчадагы гүлдөргө ашык болуп, аларды өстүрүүгө кызыгып келет. Ата-энеси дагы учурунда бул иш менен алектенгендиктен кесиби ага мурас катары өткөн десек да болчудай. Анын коллекциясында фиалкалар, стрептокарпус, фуксия, орхидеялар жана экзотикалык жана башка өзгөчө гүлдөрдүн ондогон түрлөрү бар. Флористтин айтымында гүл өстүрүү ырахаттанууну гана тартуулабастан көп эмгекти талап кылган тобокел иш. Привозим новые растения. Башка өлкөлөрдөн дайыма жаңы гүлдөрдү алып келебиз. Алардын биздин климатка ыңгайлашуусуна байкоо салып, бизде өстүрүүгө аракет кылабыз. Бул жарманкеге өз ишин мыкты билген гүл өстүрүүчүлөр гана чогулушту. Алар сиздин үйүңүзгө же кеңсеңизге, сиздин мүнөзүңүзгө жараша гүл тандап берүүгө гана жардам бербестен, аны кантип багуу керектиги тууралуу да кеңири айтып беришет. Гүл өстүрүүчүлөрдүн айтымында сырттан алынып келинген гүлдөрдүн бардыгы эле биздин климаттык шарттарга чыдамдуу болбогондуктан, жөнөкөй гүл сүйүүчүлөргө аларга интернет аркылуу буйрук бербөөгө кеңеш беришет. На ярмарке участвует больше 10. Бул жарманкеге 10дон ашуун гүл өстүрүүчү катышып жатат. Булар алып сатарлык менен алектенбей өздөрү өстүргөн Бишкек шаарынын гүл өстүрүүчүлөр коомунан. Баарынын бул жаатта 10 жылдан көп тажрыйбасы бар. Жарманкеге бул жолу жаштар көп келип жатат. Алар архивердин, красуланын түрлөрүнө кызыгат. Разная категория. Молодежь увлекается суккулентами. Жарманкенин бир бөлүгүн Нарын, Жалал Абад, Ысык көл облустарынын тоолуу аймактарынан келген тажрыйбалуу балчылар ээлешкен. Алардын айтымында бул аймактар жыпар жуттуу, эң башкысы табигый жана витаминдүү балы менен белгилүү. Мындан тышкары жарманкеде аарычылар балдын түрлөрүн гана эмес, прополис, табигый момдон жасалган шамдарды, ары нанын сатып жатышат. Здесь травы, которые... Бул бал деңиз деңгээлинен 1600 метр бийикте өскөн гүлдөрдүн ширесинен чогултулган. Тагыраагы алтыгананын гүлүнөн топтолгон. Сапаты жогору. Ал эми бул чычырканак менен балдын аралашмасы. Состав меда одинаковый, потому что его делает пчела. У нее стандарт качества. Белгилей кетсек, күзгү гүл жана бал жарманкеси 30 сентябрга чейин уланат. Эгер сиз таза бал же экзотикалык гүлдөрдү сатып алгыңыз келсе, анда ага барууга үлгүрүңүз.
Чынара Нурсеитова, Аида Матбекова, Гүлчира Казымкулов, Нео ТВ. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.